Таңыздар менен 26 июнь бүгүн кечирим суроо күнү экен. Эфирибиздин башынан бери ушул багытта сөз кылып жатабыз. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүз, баягы күнөө кылган көрүүчүлөрүбүз көп экен. Билдирүүлөрүбүз абдан көп. Маселен, 557 менен бүткөн абонентибиз жазыптыр. Кутмандуу күнүңүздөр менен замана баардык туугандар, достор, кошуналар, мен катуу айтып көңүл ооруткан болсом, кечирим сурайм. Бишкек шаарынан Сабира дейт, 557 менен бүткөн абонент экен. Мен Дордой базарынын экинчи өтүмүндө соода кылган Алисадан кечирим сурайм. Өткөндө катуу айтып, азыр учурашпай жүрөбүз дейт. Салима, кечирим сурайм деп жаздыр. 035 менен бүткөн абонент. Кечиримдүү болот болуш керек, э? Жакшы, биздин да келген коногубуздан эрте уйкуңузду бузуп койгонубуз үчүн кечирим сурайбыз. Кыргыздын мыкты уулу Улуттук Манас театрынын жетекчиси Азиз Быймырза болуп студиябызга келип отурат. Кутмандагыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Жакшы, бизде жакшы саамалык болду. Урматтуу телекөрөрмандар, маданият кызматкерлеринин баардык ушул чыгармачыл чөйрөнү бириктирген сонун бир мелдеш иш-чара болгон экен. Мына Манас театры баш болуп, биздин өгөч баш болгон эл артисттер төш болуп, бул иш-чара тууралуу ушул өз оозунан угалы деп Азиз мырзаны студиябызга чакырдык. Азиз бай, сөз баштан болсун. Рахмат. Өткөн аптада ушул иш-чараны өткөрдүк. Ишемби күнү Кыргыз Республикасынын эл акыны Акбар Рыскулов, эл артисттери Табылды Актанов, Назаркул Сейдирахманов, Түгөлбай Казаков баштап, эмгек сіңірген артисттерибиз, Ырыскелди Усманкулов агайлардын бардыгы баш болуп, аксакалдарыбыз, жарчылардан, журналисттерден, акындардан, жазма акындардан, төкмөлөрдөн, манасчылардан куралган топ ушул чыгыш 5-теги Восток Плаза деген бильярдтык клубда керемет бир оюн өттү. Буга чейин бардыгыбыз эми ойлойбуз да, артист дегенде эле сахнада жүргөн эле микрофон кармап алып, сүйлөп аткан же ырдап аткан же окуп аткан өзүнчө бир ойчул кишилерди жок. Жана биздин манасчыларыбыз ырдап калат. Манас айтсак кулак бүтөт, ташка дагы манасчылар өнөргө бай башка дагы деп биз өзүбүздүн өнөр канадагыларды билчүбүз. Рыспай аганы, Замир агабызды, Самат агабызды, бильярд ойногон, шахмат ойногондордон Амантай экени билчү элек, улак ойногондордон Алыбай экени, Чыңгыз байкелерди билчүбүз. Булардын баары бизге мындай таанышыраак, жакыныраак сезилгендей, өзүбүздүн үйдө болуп аткан кишидей болгон, тааныш, таандык мүнөздөргө спорттун түрлөрү. Бирок бильярдты таптак ойлогон эмеспиз. Анан өткөн айда эмгек сіңірген артист Улан Качкыналиев агабыз той берип, ошол тойго барганда баардыгынын маанайы жакшы. Сөздөн сөз чыгып кетушү жерден биринчи жерден бул Ишенкул агабыз Барбиев, белгилүү жарчы, маданияттын мыкты кызматкери, акын, коомдук ишмер агабыз. Баардык аксакалдарга ат мингизип, чапан жаап, юбилейни өткөрүп атасыңар. Силердин театрыңардан да сыртта калган аксакалдар бар. Ушул аксакалдарга дагы бир аз бир көңүл бөлүп койсоңор деген сунушту берди. Анан биз Самат ага, Ырысбай ага болуп чогуу турганбыз. Кандай кылыш керек түшүнбөй калдык деп эле безге сайгандай айттым үстүнөчү. Анан баардык эл аксакалды сыйлаганга кыргыз баласы милдеттүү. Менин аксакалым анан биздин аксакал эмес деген түшүнүк жок да. Анан кандай кылыш керек десек эле ушундай биз бильярд ойногон аксакалдар барбыз. Муратбек Акимович бар, Күмөндөр Байкең бар, Акбар агайың бар. Ушулардын баардыгын бир башын бириктирсең деп калды. Анан кандай кылабыз деп бильярд ойнойбуз биз, ушул жерге бир келип берсең. Ой, макул деп анан өзүбүздүн мерчемдүү байгебизди коюп берип, сый-сыпатыбызды көтөрүп анан ошол күнгө мерчемдеп койгонбуз. 70ке чукул катышуучу катышты. Чыгармачыл чөйрөдөн эле. Аксакалды 2 топ менен өттү. Аксакалдар тобунан чемпион Күмөндөр агай болду, Абулов, белгилүү кул. Жаштардан болсо биздин өзүбүздүн театрдын музыканты, эл артисти Нурлан Нышановдун окуучусу Самат Жумадилов, Саламат Жумадилов деген чоор ойногон мультимузыкант, үйлөм аспаптардын баардыгын ойногон бир мыкты балабыз бар. Ошол Саламат акебиз биринчи орунду алды. 70 кишинин канча убакытка чөйүлдү бул? Бир күн кечке чейин эртең менен башталды. Москва пирамидасы деп коет экен оюндун түрүн. Кызыл шар менен ак шарларды атат экен. Биз деле шар менен шарды ата берет деп ойлочубуз. Анын өзүнүн да бир тактикалары бар экен. Мен деле мындай олуттуу көз караш менен кече жакында көрдүм. Бильярд деген ушундай бир керектүү таштын оору жок деген ошол экен да. Орусчалап айтканда серьезный оюн экен. Мен деле таң калчумун жөн эле. Анан Акбар агай Түгөлбай ага 2 жолутту. Кайра экинчи партия деп коет, экинчи партияга келгенде Акбар агай кайра баардыгын утту. Ушинтип отуруп анан кийин таштарын санап отуруп келет экен. Ошол келгенде анан Күмөндөр агай анан баардыгын утту да. Кечке чейин болот экен. Бир эле оюн менен бүтпөйт экен. Улам ойлонуп, бир оюн 1 сааттан ашып кетет экен. Ойлонуп, анан аны геометрия, симметрия дешип, укмуш сандар бар экен. Мээлеген ташка тийиспей кайра. Алда сүрөттү көрүп атабыз. Анан бөлөк
жанагы шарчалар, уялчалар бар го, ошол уялчаларга дагы айлантып урмайлар бар экен, айтып укмуш экен. Жакшы, ал мыкты ойногон инсандар эрежелерин да мыкты билет да. Аларга демек мыкты калыстык кылган кишилер керек. Ал жагы кандай болот? Калыстык кылгандар ушу бильярд федерациясынан Ишенкулак өз чакырыптыр. Анан ошол бильярд клубтун дагы атайын машыктыруучулары бар экен. Ошолордун баардыгы калыстык кылып атты. Жакшы. Негизи кандай гана спорт болбосун, бул ынтымакты, биримдикти ролой турган бир өзүнүн шарты бар да. Бирок силер өнөр адамдары, Кыргыздын наркын, баягы Кыргызга тагандык нерселерди даңазалаган инсандардын бильярд ойношу мындай бир сынга кабылган жоксуңарбы? Кыргызга тагандык оюндарды ойноо чакырыкташты деп. Сынга кабылат болушубуз керек дедик да, анан айтылган сөз атылган ок деп баардыгына макул болуп, кайыл болуп турдук. Анын үстүнө биздин театр түптөлгөн күндөн бери эле сынга аябай бышыгулак болуп калдык. Эми мына бильярд ойноп атсаңар дегендей. Бирдеке бирөө жарым бирдеке дей турган болсо, актара кеткенге, оодарып жүргенге дагы машыгып калганбыз. Баардыгын ойлонуп турдук да. Манас театрын бильярдка кандай тиешеси бар деп бирөө айтабы деп турганбыз, бирок антип айтылган жок. Коомчулук тарабынан деле жакшы кабыл алынды. Эң башкысы Эстебес Турсуналиев атабыздын жакшы сөзү бар. Акынды акын кылган, артистти кылган дасторкондун чети депчи. Анан ошол сыңарындай аксакалдар кайсы жерде болбосун, мейли бильярдта болобу, мейли көчөгөдүн артында, кулисанын артында болобу, сахнада болобу, иш чарада болобу, аш чарада болобу, сапарда болобу, алардан нарт өзүнчө бир жол, устаттык, көз караш баары көрүнүп турат экен да. Өзүңүз айткандай улуттук оюндарда Ордо оюну сыяктуу эле мында ортого салып туруп, мындай мергенчиликти, ойду топтоону, бир мырзалар өзүнчө бир мындай сергүүнү каалаганда дал ушул оюнду ойноп жүргөнүн билебиз. Азыр Өнөр кыздын сөзүн улай эле ал нерселер да ойдон сырт болбосо керек. Башка иш чаралар, башка оюндар, улуттук оюндар. Албетте, улуттук оюндарда мынакей азыр күздө театрыбыз ачылгандан кийин түлөө иретинде дейбизби, жакшы тилек кылып бир көк бөрү уюштурсак деген дагы ойлорубуз бар. Ордо чемпионатына биз өзүбүздөн курама даярдап атабыз бүгүнкү күндө. Буга чейин да көргөнсүздөр, социалдык тармактарда аябай талкуу жараткан. 9 күн Манас айтууда улуттук Манас Ордо комплексинде Назаркул атабыз баш болуп ордотуп аткандыгын көргөн болуш керексиздер. Аябай коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, манасчылар ордо ойноп аткандыгы. Көк бөрүбүз бар, футбол турнирлерин го биздин балдар эми ай сайын уюштуруп атат. Самат ага өз башында турат, Көчөрбаев, эмгек сиңирген артистибиз. Футбол жөнгө салынып калды. Эми бильярд менен кайсы тарабынан болбосун өнөр адамдарынын ичинде мындай мамиленин болуп тургандыгы, ынтымакты ойду ортого салып, кандай болуп аткан бири-бирин таануу боюнча деле аябай жакшы өсүштөр болот экен. Себеби биздин жаңы түзүлгөн ансамбльде, манасчыларда, төкмакымдарда деле маалымат аз болуп кала турган болсо, ал жанагы казандагы чөгүнгө чыгат дегендей өзүнүн ичиндеги нерсесин бөлүшө албай калышы мүмкүн. Дүйнө таанымына бир таасири тийиши мүмкүн. Байланыш, маалымат алышуу, тааныш билиштик адам бир гана ийгиликке жете элеген өсүшкө карата багыт берет экен. Манаста деле ошол Кырк чоронун мисалы үчүн улак ойногону, Манас атабыздын өзүнүн ордо ойногону, ойлоп тапканды, чатыраш ойногону, шахмат ойногону. Шахмат ошолдо ойнойт, чатыраш ойноп деп. Биздин оюбуз чатыраш, бүгүнкү күндө шахмат деп билебиз да. Шахмат боюнча дагы бир чемпионаттарды уюштуруп алдыда турат. Мына жакында театрыбыз ачылат, Кудай буйрса. Ачылганда бардык оюндардын бири сыйрадан өткөрөбүз деген жакшы электебиз. Эми бул биринчи кезекте бул үйгө кирип атабыз биз өргөбүзгө. Той. Анан шарапат менен бул нерселердин баарын уюштуруу биздин ниетибизде бар. Базыңызга май. Ийгилик коштолсун. Анан айтсаңыздар, ушу жай мезгилинде эми кандай пландарыңыздар бар? Жай мезгилинде бүгүн биз республикалык жаш манасчылардын биринчи окутуусун азыр Кемин жергесинде бүгүн саат 6:30 эртең менен узаттык. 23 баланы Кеминге узатып жибердик. Назаркул Сейдарахманов, Түгөлбай Казаков, Замирбек Баялиев, Рыспай Исаков сыйындуу аксакалдарыбыз ошол жерде Манас айтуунун табияты жана варианттуулуктар боюнча, андагы салттуу саптарды сактап калуунун мотивдери боюнча сабак өтүшөт. Бул сабагыбыз 4 аксакал менен токтоп калбайт. Акындарыбыз бар катарыбызда. Манас айтып аткандагы жамактап кетүү, жанагы биздин дайыма колдонмо саптарыбыз бар да. Эмне үчүн мына ошондо береги дейбиз, эмне үчүн атаңдын көрө дүнүйө дейбиз деген нерселердин баардыгын ыкмаларын үйрөтүү боюнча сабактар башталды. Бул сабактар бүткөндөн кийин эле биз 30-сунда жолго чыгып кетебиз. 1-2-синде Садыр аке менен Кыдыр акенин тою, эл аралык казак-кыргыз айтышы жана ошондой эле этнофестиваль өтөт Ысык көлдүн Каракол шаарында. Ал жерге барабыз. Ал жерге да биздин театрыбыздан 8 акын, казактардан 4 акын келип айтышкан турат. Айтышты дагы биздин театрыбыздын Ысык көл облусу боюнча координатору Эсенбек Кийизбаев агабыз Каракол шаардык мэриясынын каржылык колдоосу менен, демеушчүлүгү менен өткөрүп атат. Ал жерди бүтүрүп келери менен 5-ден 8-ине чейин Чокталда республикалык жаш манас таануучулардын жана манас таанууга топ даярдап жүргөн биздин мугалимдерибиз бар, билесиздер. Улуттук биринчи канал менен чоң долбоорубуз.
ошол Манастанууга келген мугалимдерден бир 30тан ашык мугалимдин окутуусу бар ал жерде дагы. Тренингдер, семинарлар. Маселен, ушунча 12 жыл болду Манастануу өзүнүн сапарында. 12 жылдан бери көпчүлүк бөлүгүн баягы эле мугалимдерди көрөбүз да. Маселен, Нарындан ала турган болсок, Гүлжан эже, Гүлмир эже, Чүйдөн ала турган болсок, Адаш эже, Зыйнаш эжелери бар. Көлдөн алсак, Шайыр эжелери бар. Таластан Перизат эже менен Ладин эже келе берет. Ушул мугалимдердин бардыгы келгени жакшы, бирок жаңы мугалимдер быйыл 12-нчи айланпады. Ушул мугалимдердин бардыгын биринчи ирет келген жаңы мугалимдер жеңди. Биз таң калдык, кандай максат, кантип жеңип алды? Булардын методикасы эмне? Окутуудагы таптакыр жаңы мугалимдер, мурда кийин биз менен байланышкан эмес, жаңы балдар. Анан карап көрсөк, булардын жаңы жанагы пиза деп коет экен, билим берүү системасына жаңы кириптир. Ошол боюнча Манастын кайсы каармандын атын жазсаңыз, кайсы бетте, канчанчы сапта, кандай кездешет, бардын жооптор автоматтык түрдө чыгат экен. Ушул нерсени биз билим берүү министрлиги менен Кыялбек Акматов агайлар менен сүйлөштүк, Гүлнара Ибраим эжелер менен. Ушуну жасаган турабыз. Дал ошол окутуу темасын улап эле акындардын, манасчылардын билим деңгээлин, мисалы үчүн мурда устат шакирт деген түшүнүк менен улуудан улап үйрөнүп келишкен кулакма кулак дегендейчи. Азыр эми мына Манас театры түзүлгөндөн кийин өзүнүн бир жобосу, өзүнүн бир тартиби, программасы болсо керек. Сөзсүз түрдө. Буга чейин билесиздер, Айтыш коомдук фонду 10 күндүк деген мектептерде сабактарды өтүп келген, буга Дастан агай баштаган, Сарыгулов баштаган, кыргыздын улуттук идеологиясын алып жүргөн бир катар аксакалдар сабак өткөн. Эң негизги сабакты Элмир байкелер, акындар өздөрү өттү. Жеңишбек байке, Ал байке, Азамат байке, Амантай байкелер. Бүгүн дагы ал нерсе бар. Бирок биз өзүбүз менен өзүбүз айтып бергенде Осмонкулга калыкты көргөндө Осмонкул мындай деген экен: калык бурак, калык гана бура, мен тайлак, какеңди көргөндө араң турам жан тайлап деген саптарды айткан экен. Бул бири-бирине баа берген экен дегендерди гана айтат экенбиз да. Сырттан келген киши акындыкка болгон өзүнүн ынтасы, анын аткаруу чеберчилиги, обон, маселен Калык аксакалдыкы таптакыр Акиевдики башка обон, Осмонкул Бөлөбалаевдики таптакыр башка обон, Алымкул аксакалдыкы бөлөк, Токтогулдуку бөлөк, Жеңи Жоготуку бөлөк деген нерселердин бардыгын айтып берген. Учуру аксакалдар болбогондой көрүндү да. Түгөлбай агай мынакей азыр Интерньюс эл аралык уюму менен ушунун баарын өткөрдү. Ар бир акынга өзүнүн боёгун, өзүнүн табиятына окшошкон жаңы бир обондорду, кыргыздын унутта калып бараткан кайрыктарын жандандыруу боюнча керемет сабактарды өттү. Анын жыйынтыгын бизгече Айтыш4 теледолбоорунда көрө алдык. Мисалы үчүн жана Акматтын Шырдакбектин Боз жоргосу деген дастанды алып чыккандыгы, биз буга чейин Замирбек атабыздын Кожо жашын айтып жүргөн дастандарды билчик. Туганбай атанын Курманбегин айтып жүргөн акындарды билчүбүз. Бирок жапжаңы дастандарды, анчейин биз атын угуп, китептен көрүп калган дастандарды гана билчү элек, маалыматыбыз бар болчу. Бирок ошолордун баарын кайрадан акындар жаңы алып чыккандыгы, бул демек ошол сабактардын жыйынтыгын берип аткандыгынан кабар берет да. Программасын мынакей азыр театрдын астында Элмир Игманалиев атындагы Топ Макындар мектеби, Манасчылар мектеби жана Дастанчылар мектеби түзүлүп атат. Биз кайра каттуудан өткөн турабыз театрыбыз, себеби штаттары дагы бар, токтомдору бар, өзүбүзгө келгенден кошумча айлык акыларда дагы кичине айырмалар болот экен. Ошо бири ошонун шарданы менен бардыгын бир сыйра каттатып алалы деген жакшы тилектебиз. Ошонун ичинде Кудай буюрса ушунун баарын киргиздик. Буюрса. Жакшы жаңылыктар бар экен. Жакшы, анан ошол сиз айтып жаткан немелер баарынтен мындай бир архивдик материал катары топтоо, видео материалдарын топтоо, ошолорду жазып алуу иштери дагы каралганбы силерде? Эгемендик Кыргызстандын тарыхында Манас жазып алуу боюнча бир да калгылыктуу иш жүргөн эмес. 30 жылда болбогон иш деп ушуну айтсак болот. Биз азыр бир тренд пайда болуп калды. 30 жылда болбогон деген. Эң акыркысы болуп Жылдыз Орозбек эже Шабай Азизов атабызды СССРдин соңку жылдарында эгемендүү болобуз деп турган жылдарда жазылган. Андан кийин бул нерсе жазылган жок. Айрым манасчылар өздөрүнүн демилгеси менен бирден экиден окуй алып келип улуттун академиясына өткүзгөн. Бирок мына биз азыр эл артисти, даңк медалынын ээси профессор Назалбек Сейдрахмановду академик Абдылжан Ахматалиев башында турган топ Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту комплекс түрдө жазууга киришти. Бүгүнкү күндө Назаркул атабыз күнүгө өзүнүн манасынан тышкары өзү билген окуялар дээрлик бардык фольклорго тиешелүү. Сейдрахманов эмнени билет? Сүйлөтүп алып маегин маектей, ырын ырдай, поэмасын поэмадай, поэзиясын поэзиядай, дастанын дастандай комплекс түрдө жазып атат. Андан тышкары Манас сөз түрдө жазылууда. Манас бүгүнкү күндө Муркердөө менен Алтайдагы Манас табыздын алгачкы эрдиктерине келди. Бул жазында башталган иш. Күнүгө жазылып атканда ушунча убакытка келди. Кудай буюрса Назаркул атабызга өмүр бере турган болсо, Назаркул атабыздын Жетилдик деген бир китеби бар. Ошол жетилдиктин баардыгын жастырып ала турган болсок,
бул чоң эмгек болот. Театрдын эң негизги мактаныштарынан, Улуттук Илимдер Академиясындагы эң негизги мактаныштардын бири болот десек болот. Андан тышкары биздин 7 күндүк, 9 күндүк, 3 күндүк манас айтуу иш-чараларыбыздын бардыгын Улуттук Илимдер Академиясы өздөрү барып, тартып, аны аудиосундагы, видеосуна жазып келип атат. Андан тышкары манасчылардын бардыгына портреттик изилдөө жүргүздү. Бүгүнкү күндө китеп биринчи бөлүгү чыкты. Бул көзөткөн манасчылар эң кичүүсү Сапарбек Касымбетов атабызга чейин байыркы жомок айланып кеткен аталардан баштап Сапар абага чейин келип токтоду. Эми бул жагы жалаң көзү тирүү манасчыларды дагы чыгарган турат. Бул китептин дагы бир артыкчылыгы бул Пекинден чыгып келди. 3 тилде чыкты. Кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде. Эми муну Кытай тилинде чыгарып турган болсок, араб тилинде чыгарып турган болсок, бул чоң бир пропаганда. Айтыштар боюнча сериялардан билесиздер, Кубат Тукешевдин айтыштары дагы чыгып калган айтыштар сериясы китеби менен. Андан тышкары мынакей Улуу Мурас Самат агабыздын китеби эң акыркы кечеги айтыш түрдөгү термелери кирип, Турат Жумаевдин термелери менен Арноолор, Жоктоолор, Ашыктык, Арман ырлары, Обондуу ырлар деген китептер менен эң акыркы Обондордон Кунусташтан Албежевдин Обонуна чейин, Турат Жумаевдин термелерине чейин бардыгы кирди. Акматтын Биз көчмөмүз деген термеси кирди. Жазып алуу иштеринде алгылыктуу иштер бар. Улукбек Токтоолотуулу деген театрыбыздын дастанчысы Курманбекти биз билген Саргунан Аксакалдыкынан, Тугамай атаныкынан, Роза эженикинен таптакыр башкача кылып, текстин дагы өзү жазып, онун дагы өзү иштеп чыгып, Улуттук Илимдер Академиясына өткүзгөн. Ал дагы Курманбек деген антологиянын ичинде, энциклопедиянын ичинде чыкты. Кече жакында айтуучулук өнөрү боюнча эл аралык чоң иш-чара болуп, сырттан биздин баягы ушул жаатты тандаган өнөр адамдары келбедиби? Биз да ал тармактан, алардан эми өзүбүздүн манасыбыз, эпосубуз бар. Биз айтуучулук алдыбыз кат салдырбайбыз деген менен алардан да үйрөнө турган көп тажрыйба ала турган жактарыбыз бар бекен? Тажрыйба ала турган жактарыбыз өтө көп, чыңгыз байке. Биз 7-чи дүйнөлүк эпостор фестивалын Ош шаарында өткүздүк. 30тан ашык мамлекеттин окумуштуулары менен айтуучулары келди. Жалпысынан 300гө жакын айтуучу чогулду. Бардыгынын темасы айтуучулукту сактап калуу. Мезгил, айтуучу жана келечек деген темада чоң симпозиум Ош мамлекеттик университетинде өттү. Биз дайыма мактанабыз, манас бизде гана деп. Ооба, бизде гана бардык түрк элдеринде 3 эпос бар. Бул Көрөгулу, Алпамыш, Коркут ата. Бирок бардык түрк элдеринде манас эмете сейтек жок. Ошол 3 эпос түрк элдеринин бардыгында өзбек, казак, Хакасында, Тыва, Якуту болсун, түркү болсун, түркмөнү, Азербайжаны болсун, бардыгында бар 3 эпос. Так ушул кыргызда айтылбайт. Кыргыздын бири дагы Алпамышты айтпайт, Көрөгулун айтпайт, Деде Коркутты айтпайт, Коркут атаны. Кыргыз тек гана манасты айтат. Эми уникалдуулугу эмне? Чыны менен манас эмнеси менен уникалдуу? Манастын улам тексттери жаңы. Маселен, Саякбай атанын текстин окуп аткандан кийин Самат агайдыкын, Замир агайдыкын, Ырысбай агайдыкын жана башка манасчылардыкын укканда, Назарбек аталардыкын укканда, алардыкын укпайсыз да, өздөрүнүн варианты. Бирок окуя бир. Окуя баягы эле Бейжин, баягы эле Коңурбай, баягы эле Талчоку, баягы эле Чатак, баягы эле Аш. Ушул окуялар. Бирок текст таптакыр башка. Алардыкында текст булардыкында классикалык катарында сакталып калган, ошол текстти айтат. Бирок дагы бир артыкчылыгы, алар ошол айтып аткан калыптанып калган текстинде деле энергияны иштетүү алардын негизги принциптеринен. Алар өздөрүнүн эпосун айтып атканда, мисалы үчүн биз айтабыз го, эй дегенде гана манасчы манас айтыган манасчы болот. Эй деп баштабай калган учурда тек гана адам бул дүйнөнүн өкүлү катарында. Бирок эй деп башталгандын өзүндө кайрыгында сыйкыр керемет бар экендигин окумуштуулар айтып келатат. Ошол нерселердин бардыгын алар деген тек гана энергия иштетүү, бул дүйнөдөгү болуп аткан кайсы бир деңгей музыка терапия дейбизби, айтор бир терапияны көрсөтүү, керемет көрсөтүү алардын негизги максаттарынан да. Эми эпостордун өркүндөтүү боюнча, өнүктүрүү боюнча алар бардыгын системалаштырып коюп коюшкан. Бул жагынан бизден алда канча алдыда. Окуялар боюнча байыркы окуялардын баарын алып келип, ошолордун тексттерин түшүрүп алуу, аларды жууруу, кайрадан тирилтүү боюнча бир катар багыттар бар. Биздики дагы азыр жакшы жагынан башталды болгондо, биз азыр Казакстан менен Өзбекстандан биздин театр алдыга кетип калды. Маселен, мынакей айтыш акындары жана жыр иштермечилер одагы деген бар Казакстанда. Ошолордун курултайына бардык. Курултайына барганда алар 3 акыны жогорку кеңешинде депутат. Жанарбек Ашымжан, Ринат Заитов, Кадим Каалбайке менен айтышкан, Аманжол Алтай. Ушул 3 акын жогорку кеңешинде туруп, дагы деле алардын эпос айтуучулары менен акындары мамлекеттин камкордугуна ээ боло элек. Өзбекстанда министр өзү эле артист. Бирок алардын өздөрүнүн бакчылары жете элек. Ийгилик бар болуңуз. Ак өргөгө Кудай буйрса чачылабызды көтөрүп баралы. Буйрса. Бираздан кийин замананы жыйынтыктайбыз, биз менен болуп туруңуздар.